Бишкек шаарынын борборунда Киев Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде мас абалында Subaru Forester айдоочусу сүзүп кеткен кыз реанимацияда каза болду. Маалыматка ылайык айдоочу өзү жасаган жол кырсыгы болгон жерден из жашырып, жол чырактын кызыл күйүп турган жеринен өтүп, ошол учурда жолдон өтүп бара жаткан кызды сүзүп алган. Белгилей кетсек, бүгүн 7 апрелде болжол менен саат 8:45 чамасында оңурулду Subaru Forester унасы Бишкек шаарынын Чүй менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде Opel Astra унасын сүзүп, чоң материалдык чыгым келтирген. Айдоочу жоопкерчиликтен качуу максатында окуя болгон жерден качып бара жатып, Исанов менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинен жөө өтмөктөн 25-30 жаштагы кыз кишини сүзүп, андан ары Бөкөнбаев менен Логвиненко көчөлөрүнүн кесилишинен жолдун жээгиндеги электр мамысын сүзүп токтогон. Жөө жүргүнчү оор абалда ооруканага жеткирилип, айдоочусун текшерүү учурунда Бишкек шаарынын 27 жаштагы тургуну экени жана алкоголдук ичимдик ичип алгандыгы аныкталган. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкектин четиндеги Атабейит мемориалдык комплексинде апрель окуясында курман болгондор эскерилди. 2010-жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын эстелигине гүл коюп Куран окулду. Эскерүү иш-чарасына Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамутов, экс-президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жана башкалар катышты. Алар кеткенден кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Исмаил Исаков, кеңешбек Дүйшөбаев, Эмил Каптакаев, саясатчы Бектур Асанов, Жогорку кеңештин депутаттары жана окуяларда жакындарын жоготкондор Атабейитте Куран окуп, курмандыктарды эскеришти. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрелде аяктап, ал бийликтен кулатылган. Нааразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набыт болуп, 1000ден ашуун адам жаракат алган. Курманбек Бакиев үй-бүлөсү жакындары менен чет мамлекетке качып, Беларустан баш байнек тапкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев туристтик бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө туризм тармагын өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, анын ичинде туризм тармагынын стратегиясын иштеп чыгуу, туризм тармагынын субъекттеринин реестрин түзүүнүн тартиби жана туристтер үчүн чакырууларды берүү механизмин талкууланды. Бакыт Төрөбаев маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине кызыктар мамлекеттик органдар жана бизнес ассоциациялар менен биргеликте орто мөөнөттүү мезгилге туризм тармагын өнүктүрүү стратегиясынын долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Экономика жана коммерция министрлигине туризм тармагын стимулдаштыруу боюнча программаны иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн иликтөөгө тапшырды. Тышкы иштер министрлигине Шенген жана америкалык визасы бар туристтер Кыргызстанга кирүү үчүн визасын режимин киргизүүнүн максаты ылайыктуулугун карап чыгуу жана 1 айлык мөөнөткө Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын визалык режимдерин өз ара таануу маселесин иштеп чыгуу тапшырылды. Москвада мигранттар арасындагы калайман мушташка каршылыгы бар делип 41 тажикстандык, 85 өзбекстандык жаран кармалды. 6 апрелде Өзбекстандын тышкы миграция боюнча агенттиги билдиргендей, алардын 20сы депортацияланат. Иликтөөдөгү алдын ала маалыматка караганда 1 апрелде ишкананын 2 кызматкеринин ортосунда мушташ чыгып, ага башкалар аралашып кеткен. Буга чейин социалдык тармактарда Москвадагы Церце столицы деп аталган турак үйдүн аянтчасында мигранттар арасында мушташ чыкканы, полиция 125 кишини кармап кеткени тууралуу жазышкан. Орусияда мигранттар арасында ушул сыяктуу мушташтар буга чейин да катталган. Быйыл марттын башында Орусиянын Иракы чыгышындагы Благовещенск шаарында эмгектенген мигранттар мушташты деген видео тараган. Чырга катышкандар Тажикстандан жана Кыргызстандан барган мигранттар экени аныкталган. Казакстандын баш каласында Нур-Султанда соттун чечимине макул эмес адамдардын тобу 4 апрелден бери жогорку соттун имаратында түнөөдө. Чогулгандар ар кайсы аймактын тургундары. Алар жогорку соттун төрагасы Жакып Асанов кабыл алмайынча тарабай тургандыгын айтышууда. Биздин конституциялык укуктарыбыздын алкагында бир гана талабыбыз бар. Жакып Асановдун кабыл алуусунда болуу. Буга чейин ага 15 киши кирип чыккандан кийин алардын 9-унун талабы аткарылды. Бирин эркиндикке чыгарды, айрымдарынын турак жайын калтырды. Анткени соттун мыйзамсыз чыгарылган чечимдерин жокко чыгаруу төраганын колунда, деди ишкер Эрлан Жакиев. Нааразы болуп чыккандардын арасында ИИМ, Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери дагы бар. Алар соттун чечими кайра карап чыгууну жана кызматтын калыбына келтирүүнү талап кылышууда. 72 жаштагы Батиш Шакенов уулун 24 жылга акыйкатсыз камап койгонун, түрмөдө ден соолугунан ажыраганын айтууда.
Кыргызстанда балдар эми 6 жаштан баштап милдеттүү түрдө 1-класска барат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Алмаз Бейшеналиев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Министрлер мындай өзгөрүү өлкөнүн билим берүү системасын дүйнөлүк стандартка ылайыкташтыруу аракетине байланыштуу экенин түшүндүргөн. Ага ылайык 0-класс жоюлуп, мектептеги билим берүү 1-класстан башталат. Бул өзгөрүүлөр качан, кандай шартта ишке ашаары тууралуу толугураак маалымат бериле элек. Бейшеналиевдин өзгөрүүлөр боюнча айткандары социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Буга чейин министрлер мектептерге чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогдорунун эмгек акысын сааттык негизде төлөө шартынан баш тартып, ставка боюнча төлөөгө өткөнүн айткан.